Мен өзі биринчи жолу съезге катышып атам да. Мен Кыргызстандан чыгып кеткен мигранттарды кыдырып жүргөн киши катары айтайын. Менчелик эч ким кыдырып барып жүргөн эмес. Сахалинден баштап Санкт-Петербургка чейин шаарларда кандай кылып жашап атышат, эмне күн көрүп атат, кандай азап тозокторду көрүп атат, мен билем. Ошон үчүн мен 6 жыл мурда биз кайда баратабыз деген чыгарма жазгам. Биздин президентибиз 6 жылдан кийин сурады элге кайрылып, биз кайда баратабыз деп. Мен 6 жыл мурда айтканмын. Эч ким унчуккан жок, мен ойлопмун ал киши билет экен деп. Мен Адахан Кимсанбаевичти көп жылдан бери билем. Өзгөчөлүгү алдын ала айтат да. Алдын ала айтат. 25 жыл мурда сүйлөп аткан сөзүн угуп таң калдым да. Бүгүн сүйлөп аткандай эле окшош, эч айырмасы жок да. Бүгүнкү саясатчылар 25 жыл эмес, 25 күн эмне болушун билбейт. Кемчилдиги бар. Мен бетине да айтам. Мактабагыла деди го. Уурулук кылышты билбейт. Ушул эң чоң кемчилдиги. Мына ушул шайлоо жөнүндө кече кайрылуу жазып, Россиядагы бир туугандарга жөнөттүм. Мен мынтип сурандым, айланайындар, мамлекетти сактап калыш үчүн келгиле дедим. Эртеңки шайлоого келип, акчаңар кетсе кетсин, өмүр бою балдардын мээримин мамлекетти жоготкондон көрө, ошо акчаңарды жоготуп келгиле. Силер келбесеңер, силер катышып добуш берип, мамлекетти сактап калбасаңар, бу жакта калган, чөгөлөп, мүңгүрөп калган элди ар качан сатып алабыз деп турушат азыр. Элдин ою менен, пикири менен эсептешпей калды. Силер келип добуш берип гана бул шайлоонун жыйынтыгын жеңишке алып келбесеңер болбой калды. Атайын кайрылуу жасайын деп жасадым. Бул күрөш бардыгыбыз болуш керек да. Бардыгыбыз болуш керек. Ошодо колуна кол болуп, бутуна бут болуп, мен чыгармачыл инсандарга да кайрылдым. Келгиле, анча-мынча тыйынды коюп, бир жолу бул шайлоодо башкачараак болойлук. Бизди сатып алуу башталды. Өкмөттөн мага телефон чалды, театр куруп бербейлиби сизге депчи. Мен айттым, не шайлоо жакындап калдыбы дедим. Азыр эстептир да, мен 40 жылдан бери кыйкып жүрөм, сатира театры керек деп. Эч ким эстебейт да, ана шайлоонун астында эстеп калыптыр да, сатира театр куруп бериш керек экен. Кыскасы, ушундай бир жолдо кетип баратабыз. Оңдосо болот, аракет кылыш керек. Чогуу аракет кылыш керек, ошондо болот. Бирден бөлүнүп ар жерде катышкан токтош керек. Бул шайлоо эч бир шайлоого окшобогон шайлоо болот. Ошон үчүн бүтүн Кыргызстандын тегерегинде барыбыз биргейлик. Рахмат. Владимир Ленин айткан экен. Бийликке байлар менен уурларды жолото көрбөгүлө. Мамлекетти толугу менен талкалайт деп. Она 5 президент алып келдик, 5-өөнүн тең олигарх кылып жөнөттүк. Эми Куда кааласа 6-чысы олигарх болбой, элди бай кылсын. Бул биринчи момент. Жакында мен кызым 62-нчи мектепте окуйт. Сыртка чыксак, бир 4-5 класстын уул бала ыйлап отуруптур. Эмнеге ыйлап атасың десем, апам Россияда эле, сагындым деди. Мен жүрөгүм кандап кетти эне катары. Үйүмө алып келип, көкүрөгүмө кысып, неметсем өзүнүн энесиндей сезди окшойт бечара бала. Ошол тентип кеткен энелер келсе экен. Урматтуу кыргыздар, урматтуу туугандар. Кыргыз эч убакта атасы кызына секирген эмес. Кыргыз эч убакта баласы энесин урган эмес. Кыргыз эч убакта 60-ка чыкканда сакалы өрттөнгүр 2 жашар баланы зордуктаган эмес. Тентиген ата-энелердин азабынан балдар да кыйналып атат. Ата-энелер да кыйналып атат. Баарыбыз кыйналып атабыз. Мына ушул доорго тарыхтын бүктөмүндө калып кетсе экен. Мен ушуну гана тилейм. Биз тажадык ушул жашоодон. Биз каалабайбыз бул окшогон жашоону. Биз жаңы жашоону каалайбыз. Кудай бизди сынады окшойт 2010-жылы. Мейли акчаңарды алгыла, шайлагыла шайлоочу адамды деп. Мына алып келген адамдарыбызды көрүп атасыңар. Эй кагылайын туугандар, ар бириңердин
тууганыңар бар, куда сөөңөр бар, бөлөңөр бар, жиениңер бар, карындашыңар бар, түшүндүргүлө. Түшүнөт эл. Ошон үчүн бизге мамлекетти ойлогон, мамлекет дегенде өзүнүн жан дүйнөсүн арнап койгон адамдар керек болуп турат. 3 ай мурда атайын ушу мекендештерибиздин чакыруусу менен Москвада болдум. Ошондо бир сиздерде бир абабыз ошол жакта иштейт экен, ал айтып калды. 8 жылдан бери ошол жакта талалап жүрөм, балам дейт. Небирем четиге чыкты, ошону көргөн жокмун дейт. Кечиндеси үйдөн жумуштан барып WhatsApp'тан балам небиремди көрүп дейт. Ыйлайм дейт. Мен аксакал киши, эркек киши. Ыйлайм дейт. Себеби ошо небиремди жыттап, сүйүүмдү, мээримимди төгүп, боорума тарта албагандыгым үчүн дейт. Үйүмдөн телефон чалып болуп калса, кыжалатмын дейт алганга чейин. Эмне болуп кетти деп сурайм дейт. Себеби ата-энем тирүү. Суук кабар келип калдыбы деп корком дейт. Баарына таштап кетип калайын дейт. Үйдө тирилик токтоп калат дейт. Баардыгы ушу акча келеби экен, ушу Россиядан деп күтүп турушат дейт. Кыргызстанды өнүктүрсө, ушу бизге алакандай элге жумуш оруналарын түзүп берсе, биз дагы ата-энебиздин каарлыгында кызматыны кылып, батасын албайт белек дейт. Ошо неберелерибизди кучактап, жыттап, мээримибизди төгүп отурбайт белек дейт. Ушундай чоң Россияны адамдар башкарып, бир эле өзүнүн элин эмес, кошуна мамлекеттерден адамдар келип, миллиондогон адамдар келип иштеп, дүңгүрөп өсүп атат дейт. Ушундай чоң мамлекет. Ушу Россиянын бир районуча болгон мамлекетти башкара албай, силер эмне кылып жүрөсүңөр? Кыргыздар бычак сап бир жигит чыгабы, чыкпайбы? Кандай жигитсиңер деп аябай катуу намысыбызга тийди. Чындыгында мындай сөздөр ойлонтпой койбойт. Бир жыл мурда биздин 17 кызыбыз, 18-20 жаштагы кыздарыбыз күйүп кетти. Тирүүлөй күйүп кетти. Ошондо бир жаш кыз чыгып туруп, өтө катуу сөз айтты. Эй, акмактар деди. Коррупционерлер, жегичтер качан тоесуңар деди. Качан элиңерди ойлойсуңар? Биз тирүүлөй күйүп кетип атпайбызбы биякта? Качан ушу бизге жумуш орундар түзүп бересиңер деп. Мен билбейм биздин чоңдор кандай кабыл алды. Былтыр мен депутат эмес элем. Бирок мен ошол бул кайрылык акмактар дегендердин арасында мен да отургам. Демек бул сөз мага да арналган. Мен ошо 120 депутаттын ичинде отуруп, элибизге бир жакшылык кылып, ушуларды мекенге кайтара албасам, демек менин дагы жоопкерчилигим бар деп зээним кейип. Урматтуу мекендештер, намыска келбейлиби? Качан эле кыргыздар ушу этке же акчага сатылчу эле? Намыска келип бир өзүбүздү көрсөтпөйлүбү? Өзүбүзгө туура тандоо жасабайлыбы?